Саламатсыздар. Бүгін біз маданият, илим жана башка маселе жөнүндө талкуулоо үчүн, талкуу жүргүзүү үчүн студиябызга Абдыганы Эркебаевди чакырдык. Академик, академиянын президенти болгон, депутат болгон, спикер болгон, бардык маселелерди бул тармактагы жакшы билген адам. Эң биринчи суроо, Абдыганы. Бир жылдай болуп калды, академиядан кеткениңерге. Бир айдан кийин бир жыл болот. Бир айдан кийин. Эмне түрткү болду? Эмне үчүн мындай болуп кетти жана андан кийин кандай өзгөрүүлөр болду академияда? Ошол учурда, мына кетип аткан учурда кандай болду эле? Абал ушул жөнүндө айтып берсеңер, анткени элдин баары үчүн кызыктуу го. Рахмат. Мен академияда туура 5 жылга жакын иштедим. Жалпысынан мындай жеке адам катары, окумуштуу катары, чыгармачыл инсан катары канааттанам, анткени ошол академиядан биринчи саясатка аралашып кеткеним. Өзүң билесиң, кезегинде Москвада чогуу окуган аспирантурада өзүңүз физика боюнча, мен адабият боюнча академияда шайлоолордо директор болуп 3 жыл иштеп, кийин жогорку кеңеште депутат болуп, анан министр болуп, өкмөткө вице болуп кетип, калааны сиз айттыңыз. Ошондон кайра академияга барбадым го. 2012 жылы 12 апрелде бардым эле. Каныбыз тартып, кесибиз тартып ошондо болгондо баргандай жумушта сунушташкан, бирок мен ошол өзүм учкан уяга барайын деп академияга. Мен өтө кыйын кырдаалда бардым, ачык айтыш керек. Анткени азыр совет доорундагыдай илимге мамиле жок. Сакталып калды. Ошого рахмат. Мурда жетекчи биринчи президент Такаев да ошол жактан учкан. Мына мен деле өкмөттө вице болуп туруп биринчи реформа алганбыз, жана улуттук статус бергенбиз. 92-жылы колдон келишинче сактап, каржылап келдик, бирок минималдык өлчөмдө болчу, салыштырмалуу. Мүмкүн орто деңгээлде айтсак болот. Өтө мыкты эмес. Сайыз убагында өзүңүз жакшы билгендей, академияга артыкчылык берип, түгүл мамлекеттик жетекчилер, партиянын биринчи катчылары академиянын жетекчилеринен 1,5 эсе азалчы, ошол сыңары илимий кызматкерлер дагы ошончо айлыгы абдан көп, анан кийин кадыр баркы, макамы бийик болчу да. Деги эле илимге урмат жакшы болгон. Маданияттын чокусу сыяктуу болчу да. Руханий маданияттын, бир интеллектуалдуу маданияты деп айтсак болот. Анан тилек каршы мына 2005 жылдан кийин андай мамиле болбой калды. Мен 12 жыл бардым. Ага чейин бирок мен академик катары жыйындарга катышып жүрдүм. Ошондо бери мына 13 жылдан бери өлкө башчысы, президент, азыр менен 3-чү салбашты Бакиев болду, андан кийин Родисак мына Алмазбек Шаршев 6 жыл болду. Бир да басып барып койгон жок. Мен мына бир да президент. Бир да басып барып койгон жок. Отунбаева дагыбы? Ал да барган жок. Анан ушундай эле билинет да мамилеси. Анан экинчиси, түгүл мына Бакиевден тартып ушу 2005 жылы бар академияны жоёбуз, керек жок деп расмий түрдө айтышып, убагында Дастан Ислам Сарыулов барып, жыйын өткөрүп, ага мына азыр көзү жок. Атактуу академиктер Чыңгыз Төрөкулович, Миррахимовдор, Маманкеевдер, башкалар бар. Уят эмеспи? Бүт дүйнөдө академия бар, Кыргыздын да илими болуш керек, академиясы болуш деп атып сактап калышкан. Анан мен баргандан кийин дагы ошондой сөздөр болгон. Мен жеп атканда жоел деп аттык эле, эми сенин кадыр баркың үчүн эле ушул бейли кармап туралы деген ачык айтайын. Ошо мурдагы президент Алмаз Шаршенович. Анан мен түшүндүрдүм. Ачык эле ушинтип айтып атасыз. Сөз болгон. Мен түшүндүрдүм, себеби эмне десем, ал тоталитардык мамлекеттерде ушундай экен деп. Мен айттым, андай эмес. Ар бир элдин мамлекетинин тарыхы ар түрдүү. Ооба, Батышта, Америкада өзүңүз жакшы билген, Европада биздикиндей мамлекеттик каржылоо, мамлекеттик камкордукка алынган академиялар жок, бирок академиялар бар коомдук мүнөз болот, бирок ошолорго дагы мамлекет каржы бөлөт. Анан кийин жеке ишкерлер көп каржылайт. Катышы 40-60, бирде 70-30 дегендей лабораториялар. Ал эми Петр биринчиден тартып Россия империясында, андан кийин СССРде
академия бул мамлекеттин эң бийик, биз башта айтып кеткендей, артыкчылыктуу тармагы болуп, бүт каржысын ошого жумшаган. Ошон үчүн мына атом бомбасы, ракеталар, космос, ледоколдор и башка чоң илимий жеткендер жасалган академия аркылуу. Мына Курчатовдо туура. Анан ушуларды түшүндүрүп, бүт социалдык өлкөлөрдө мурдагы сактап калды. Эмне ушу Польша, Чехия, Венгрия, мына Прибалтика өлкөлөр эң өнүккөн өлкөлөр. Эсимде барганда да. Мына Кытай, ал жерде бир эмес 3 академия бар азыр. Тармак боюнча. Коомдуктар жөнүндө академия, айыл чарбасы боюнча өзүнчө академия, и техникалык өзүнчө академия. Абдан мыкты каржылайт. Ошон үчүн Кытай укмуш өнүгөтпөйбү. Кытайда илим Дян Сяопинден бери жана 4 модернизация деген. Ошон бир модернизация илим менен техника артыкчылык көңүл. Мына Кытайга да азыр катуу кетип атат. Азыр да Марска нажан чыгып атпайбы? Кыргызстанга кайрылып келсек, ошондой болуп, мен түшүндүргөндөн кийин айттым, мен бара мүмкүн качандыр бир биз да өнүксөк, ошондой болорбуз батыштай. Бирок азыр андай деңгээлде эмеспиз. Илим академияга топтолгон, ал эми университеттерде өзүңүз жакшы билгендей бизде окутуу, аларда лаборатория жок, илим изилдөө приборлору жок, алар окутуу менен алек болот. Десем анан бу алып турам, досум иштеп турду. Бирок 2 жылдан кийин 2014-жылы кайсы бир каяктагы бир ачык айталып, мыйзамсыз коомдук кеңеш билим берүү боюнча экен. Илимге тиешеси жок. Ошолор сунуш кылды, академияны жоюш керек. Жанагындай эле коомдук уюмга айландырып коюш керек. Анан мен ошондо бүт эл алдында, окуучулар алдында ачык сүйлөп, интервью берип, бул туура эмес деп катуу айтып күрөштүк. Мына мен кеткенче күрөшүп академияны сактап калдык жойдурбай. Бирок тилекке каршы анын макамын дагы эле төмөндөтүү, анан каржы жактан колдоо эч кандай болгон жок. Ар кандай психологик жактан, саясий жактан кысымдар уланып атты. Анан негизгиси мыйзамдарды өзгөртүшүп, академия мурдай өзүнчө чоң эң жогорку илимий мекеме деп айтылып келсе, аны жөнүндө улус эң жогорусун алып таштап жөн эле катардагы академияда алып, анан административдик жагынан билим берүү министрлигинин алдындагы илим жана инновациялар боюнча департаментке баш ийдирүү аракеттери болду. Ошол кезде. Ошо мына менин убагымда азыр мыйзам ошондой өзгөртүүлөр киргизди. Мен ошого каршы болдум. Мына Кубанычбек Мырзабеков чамазы депутат, академик, алла да жакшы түшүнөт эми. Өзүнүн кесибине жан тартат да. Ал колдоп, бир топ аракет кылдык, бирок тилекке каршы мына мен кеткенден кийин мен эми ошонун баарын элге ачык айтып кеттим мен. Окуучулар академиянын бүт жамаатын ушундай болуп атат. Мен ушундай шартта саясий колдоо болбогондон кийин академиянын макамын төмөндөтүп, каяктагы бир департаментке, бир бюрократиялык уюм баш ийип аткандан кийин мен буга келише албай койдум. Мен мындай шартта иштей албайм деп. Мындай шартта мен иштей албайм. Мен алар же болсо катуу кармашып, мында чыр-чатак чыгарыш керек, тирешиш керек. Аны 2 жолу бар. Же мага кызматка керек болсо отурушум керек, башкара окшоп алаппай деп, жок, мен ага да барбайм. Андан көрө мен өз ыктыярым менен аны мөөнөттөн мурда да 1 жыл барлык кетейин деп. Бирок окумуштуулар академиктер кабыл албады астарга, ачык айталы, 30-март өткөн жолу. Жок, сиз иштейсиз, сизге рахмат деп. Эми айрымдары өзү каалап атса, тим коелу дегендер да болду. Бирок көпчүлүгү даже күн тартибине киргизбей койду. Бирок шаараттар жана жалпы жыйында күн тартибине киргизбей коюшту. Мен 2 жолу улам кайран чыктым. Анан бирок ошонун алдында мен азыркы президент, ал мезгилде өкмөт башы Сооронбай Шарипов дагы 2 жолу жолукканда академияга карата бир топ дооматтарды айткан, катуу талаптарды койгон. Мен айрым жактан аткарсам, ошо берсеңер эми кыскартыш керек болчу адамдарды. Мен бир адам кыскарткан жокмун. Мен барганда 1940 адам болсо, мен кеткенде 1990, 50-60 кини да көбөйттүм мен. Кыскартып жок калган. Өкмөттүн чечимдери боюнча институттарды кыскартып, бир 2 чесе жанагында башка окуу жайларына министрлик коюш бериш керек болчу. Адамдардын санын кыскартыш керек болчу. Мен барган жокмун. Жана аракет кылып 2 чесе эмес, анча абжак кыскарталы деп кыскартсак, бирок ар ким эле жумушун
калгысы келет, анча-мынча ызы-чуу чыгарышты билесиңер, академия балдар 15 киши, ал масса эмес. Жана кыскартылган 2 институт. Кыскарткан жокпуз. Башка институттарга кошуп ирилештирген элек. Эми ошолор дагы албетте мындай таасир этет. Мен ушинтип айттым, аны тилек каршы өзүнүн ичинде мына академия жөөлдөп атканда каршылык кылышпайт. Же коомдук деңгээлде, же өзара анан эптеп сактап калып, анан реформа кыл дегенде жанталашып эме алышат. Анан арга жак арыз жазышат, билесиңер турат. Жогору жакка жазышат, кези кайрылышат. Аны ачык айттым мен мунун аркада тойдум, тилек каршы окумуштардын ичинде кандайдыр бир ушундай бийик даражалуу мекемеде жаңағындай ушак айын чыгарышып, көрүнгөн жака интрига жасаганды мен туура көрбөйм. Билесиңер, бул чыныгы интеллектуалдын, окумуштун иши эмес да, кандай дейсиң? Туура. Анысы да бар, мунусу да бар, өкмөттөн кез калтырып, мен барып иштебейм деп. Анан өкмөт башчысы мурда Сооронбай Шарипович дагы мен 5 күндөн буйрук чыгарып коюшту. Мен полномочиямды кыскартып токтотуу мөөнөтү мурду деп. Бирок ачык айтайын, мыйзам боюнча эч жерде андай эме жок. Өкмөт чечпейт да. Жалпы жыйын гана чечиш керек академиянын. Ооба. Өкмөт ошону кийин бекитмек. Булар жана мыйзамга азыр ошолдогон эми кошуп койду. Иштеген кийин кошуп коюшту ошол. Департамент сунушу боюнча өкмөт бошото алат деп. Мурда атуу сайыздын убагында баягы биз авторитарный деген, тоталитарный деген мындай илим академиясына эч кийлигиш эмес. Мындай мамиле эч качан болгон эмес. Эми тилек каршы мындай кылыш бир эле бизде эмес, мына Россиянын өзүнө да болуп, алар да Казакстанды туурап, Казакстан академиясынын жана мамлекеттик статусун жок кылып, коомдук уюмга айландырган. Мына бизде ошонун туура элде да. Россияда деген ошондой туурап Госдумага ошондой долбоор киргизди эле, бирок кантсе дагы орус интеллигенциясы, окумуштуулар мына Сахаров чыккан, Капицалар дүйнөгө таанган билесиң, аз деле ошонун салты бар. Алар бүт тике каршы чыгып, атактуу академиктер, коллективдер көтөрүлүп, митинг уюштуруп атып, сактап калышты. Тилекке каршы институттарын, мына өзүңүз окуган, мен окуган Москвада институттарды дагы бюрократиялык уюм түзүшүп, федеральное агентство научных организаций, то есть ФАНО деп туруп, акча жагынан, анан башкаруу жагын ошого берип койду. Азыр Россиянын академиясында жалпысынан мындай экспертиза жасаган президиумаран уюм болуп калды. Экспертная организация. Да, эксперттик уюм. Кичине өкмөт мамлекет каржылайт анча-мынча. Бирок да через ФАМО. Мурда тикелей өздөрүнө бериши да. Бизде дайыма ошол багытка кетип атышат да. Окшош. Россия менен Кыргызстандык. Казакстандын илимий каерде болуп атат? Университеттерде түзүлдүбү илимий бир база? Ошол мурда жок болчу да. Академиянын институттарын ошо механикалык түрдө кошуп койду, өткөрүп берди. Биякта да Кыргызстанда да ошондой кылабыз деп атат да. Ошондой аракет болуп, өкмөттүн чечимдери бар. 2015-жылы 16-апрелде өкмөт токтому бар. Ошо илимди реформалоо ошондо бар. Атыгыл планы бар, иш-чаралардын планы ошондо жазылып турат. Айталык биздин мына машина таануу институтун, тоолуу механика институтун дагы бир экөөнү да кошуп беребиз деп вуздарга эки жол чогулуш болуп, анан биз айттым да каршы болуп атып. Менин колумдан келгени ошо академияны чыптыркадан коротпой, жалпысынан дагы анан институттарына сактап калынды. Мына ботсаттагы аракет болгон алабыз деген. Ботсат. Анда сактап калгыла. Мына азыр жаңы мыйзамга өкмөт азыр ботсат. Азыр эми ошондой жайында башталды эле өткөн жылы ошондой сөздөр. Азыр токтом даярдалып атат. 2 жолу менден азыр үйдө отуруп жанталып атам да. Анан кийин имараттарын алуу жүрүп атат азыр академиянын. Жер керек болгон жокпу? Эми жер менен мыкты имараттар керек болмуда. Убагында Бакиев, анын балдары Данияр болуп ботсатты, анан кийин ушу академияны алышкадан башташкан болчу да. Кудай жалгап революция болуп калып саталып мына. Бирок ошол багыт тенденция акырындап жылжып уланып атат да.
Ну, көпсін айтылды, шу азыр деле айтылат, академияда отыргандар эчтеме кылбайт, илимий жыйынтык жок, буларды кереги эмне, баланча миллион акча коройт экен, эч кандай эме болбой атат деп. Илимий жагынан кандай болду ушул акыркы жылдарда? Ал сөздөр мурда да айтылып келген, азырда айтылып жатат, менимче дагы айтыла берет. Анын түпкү себеби айрыкча өзүңүз өкүлү болгон так илимдерде, табигый илимдерде анын эксперименталдык базасы болот. Приборлор болот, туурабы? Шаймандар болот, реактивдер болот. Эстер жоюлгандан бери жаңылаган жок да. Азыр илим канча жылып кетти? 25-30 жылда дүйнөдө. Илим ошол улам алдыга жылып турат да. Бизде мына ошондой катаал шарттарда дагы колдон келишинче мына чет өлкөлүк уюмдар менен, чет өлкөлүк илимий мекемелер менен алака түзүп, мамиле түзүп, иштер ошого да рахмат. Жылып атат. Айрым ачылыштар болду. Тоокен механика институтунда Кушубагали Тажибаев деген аксакал ошол жерде бир үйрөнүү, ошону изилдөө боюнча ачылыш бүт СНГ боюнча атайын чоң мыктарды алды. Анан кийин башка тармактар да бар, бирок албетте ойдогудай эмес. Жанагындай шарт кетиш үчүн, кескин жакшы үчүн ошо эксперимент базасын. Экинчиден, эч кандай азыр илимий командировка акча жок. Анан кийин Кыргызстан боюнча дагы кыдырып иш жүргүзгөнгө каражат жок. Академияда мына 200 статьяга акча берилет. Жана акчасын ачык айтып коеюн. Мына мен убагында 240-тан 290 миллионго чейин болду. 5-чеден кичинен Бир жылдык бюджет. Ооба, болгон экс. Айталык, мына ал жерде 2000ге жакын киши иштейт. Алды академик, арты аспирант. Жылдык бюджети мына 240-290. Эми жана атайын каражаттар табат анча-мынча. Ал 3-төн бирине жакын болот. Мына 2000 киши. Ал эми 123 депутат, мына мен убагында төрө болдум, бир эмес 2 жолу. Ал убакта андай эмес болчу. Азыр 120 депутатка азыр 800 миллион кетип атпайбы? Академия, улуттук академия 250 дегенде 260. Жогорку канчалык. Президент менен өкмөттүн иш башкарууна канча миллиарддаган ашык эмелер. Көрөнгө мына эс алчу жайлар бар, билесиң. Убагында мен де чоң болгом, ошондо айткам, мунун кереги жок. Жана талаш атпайт депутаттар. Машина дүйнөнүн эч бир мамлекетинде депутаттарга жанда жеке машина бербейт. Эң бай мамлекеттерде. Мен ошону 1996 жылдары мыйзам чыгаруу жыйыны менен Элөкөдө жолгондо эми акайып кол кылайын деп депутаттар 35-не мына бирден машина берип мен ошондо эле айткам, мен чакырып алып коллегалар мыйзам чыгаруучулар аябай такылаган. Бирок мен өзүм бүт элдермен айткам, мына Финляндия мындай, Англияда мындай, парламенттин мекени Англия. Ал жерде атыгыл депутаттар министрлерден айлыгы 2 есе аз, эч кандай персоналдык машина жок. Америкада өзүң жакшы билесиз, андай жок. Эми ал депутаттын ишине байланыштуу келгенине төлөп берет жолуна. Жашаган эгер башка жактан келсе. Бирок ал жакта квартира да бербейт. Мына эң бай бизге караганда Россия, Совет Союзу, Казакстан, аларда депутаттар андай эме жок. Жалгыз жетекчилерине берет, и фракциянын баштарына берет. Калган чоң же кичине автобустар менен ташыйт. Азыркы депутаттар мен төрө болгондо ошондо 2 жолу айттым, мына көрсөттүм, мына Казакстанда мындай. Атып мен төрө болуп туруп, мага мына гайдын кереги жок. Жана эскорт. Ооба, коштогон гайдын. Анан жан сакчынын кереги жок мага. Мен оюмча биз сыяктуу мамлекетте, чара мамлекетте, кембагал мамлекетте түз айтканда, мамлекет башчысына ошондой мамиле жасаш керек. Анан өкмөт башы, төрага бул элдин кызматында туурабы? Деп мен мыйзамга өзүм өзгөртүү киргизип койсок, мына Алфат Масаев баштап колдоду, эми ал дагы жупуну киши эмес беле. Коммунисттер колдоду, 16 добуш алдык, 60 депутаттан. 3-төн 2-си болбойт, төрага деген мындай чоң кызмат, жогорку кадыр баарын сакташ деп өткөрүп коюшкан ушу мыйзамда. Азыр убагында мени ачык айтып коеюн,
экеле жан сакчы күнүнө бирден алмашып кайтарчы. Бир эле гай. Азыр бизден кийин мен көрүп жүрөм такай төрагаларды мына 2-3 гай машинасы. Ана жан сакчылар азыр мурдагы президент эле толтура. Маған қайсыз? Шында. Көргенде. Мен жан сақтадым, сұптат тұрдап қойшы, бір олсы да, ұят болады, көзіне көрінбе деп. Азыр, жана Құран оқытқанда, жет тойға барса, сол жерде тұш-тұшта тұрышат дейм. Депутаттар айтып атпа, уялып атам, біздің қыздар, депутаттар. Қамчыбек жолдаш көз, жолдашымыз досым, ал өзі бай киши, ал дүйнөлүк тарыхты, парламенттик тажрыйбаны иликтеп китеп окуп аттым. Аны убакытча чалган бизнес кылган киши да. Мен кайсы жерде иштесең, ошол ишке байланыштуу дүйнөлүк тажрыйбанын баарын иликтеп чыгыш керек да. Билип алыш керек да. Ну, жалпы абал ушундай болуп атат азыр, Телекрашка андай, сен айткандай, эл алдында ачык айтып койгон, жакшы шарт болгондуктан, материалдык, техникалык жана казылык колдоо болгондуктан биз күткөндөй өйдө жогорку деңгээлде эмес. Бирок мен миң мерте тагай рахмат дейм. Шуна чатамда жаштар баары таштап кетип калды жанагындай. Болбогон акчага билесиң, баары эле бизнеске кетип калган. Көбүнчө аксакалдар, алардын колунан башка иш келбейт, же орто жаштагылар. Алар илим менен жашап көнүп калганда. Ошолордун аракети менен кыргыз илими тирүү уланууда. Ошого рахмат айтыш керек. Тарыхы ошондой болуп калды да. Мурда Америкадагы же Батыштагы, Европадагы илим университеттерде өнүккөн. Орто кылымдан тартып ошондой болгон, 12-10 кылымдан тартып. Мына Россия империясы кийин Кыргызстан өзүнчө бор болуп, илимдин башка жакта өнүккөн. Бардыгы негизинен академияда топтолгон. Университеттер билим берүү, окутуу менен гана чектелген. Эгерде биякты жоюп салса, тиякта өзүнөн өзү пайда болбойт да. Жок, андай болот. Биякта да жок, биякта да жок болуп калат. Калышы мүмкүн. Бул механикалык түрдө кошулат. Атөпүлүгүндө бара-бара айттым го, университеттер аз жакшы, кичине контрактный эсебинен оңолуп атат, өздөрү акча таап атат, өздөрүнчө лабораторияларды илим изилдөө борголорун уюштуруп, ага академияда лабораторияны кошуп, биз эле ошондой аракеттер болгон, совет убагында эле болгон, ал билесиң, илим вуз, анан өндүрүш бир болсун да, ошондой комплекс болсун деген. Аз да эле саясат ошондой аракеттер бар, иш жүзүнө ашкан жакшы тажрыйбалары бар. Мындай бир айталы ошол эле биздин академиянын көптөгөн табигый жана илимдер институттарында биздин студенттерге лабораторияда окушат. Мен канча көрдүм, ыраазы болуп жүрдүм, жаштар кайра кызыккандар бар, анча-мынча курсагы тоюп жетишип калган окшойт, илимге келе баштады. Айрым институтта азыр 35-38% чейин жаштар бар. Абагында дээрлик барлык кетип калды эле да. Эми илимге мисал үчүн жанагы мамлекеттик каржылоо болбосо, бирок башка тармактар заказ бериши мүмкүн, туурабы? Андай да жок болот, өндүрүш жок. Заказ бере тургандай. Сайыз убагында ошондой аракеттер башталган. Жандай чарбалык эсеп. Анан кийин заказ, анан биргелешкен ишкаларды түзүү. Анан мен айттым го, чет өлкөлөр менен алака түзүп иштешүү. Азыр негизинен ошондой аракеттер бар. Айрым бир жеке фирмалар менен. Бирок Кыргызстанда азыр өнөр жай менен айыл чарбасы мурдагыдай потенциалы болгондон кийин бар майдаланып тарап кеткенден кийин өндүрүш жок. Кайсы байланыш болсун өндүрүш менен. Завод, фабрика, чоң айыл чарба комплекстери жок болгондон кийин. Эми ушул мамиле жалпы мындай илимге карата мамиле жалпы маданияттын ылдый төмөндөгөнү менен байланыштуу кандай деп ойлойсуз? Сөзсүз экөө бири менен бири абдан эри шаркак, өзүрө байланыштуу. Илим мыкты өнүккөн жерде маданият өйдө болот. Тескерисинче маданияты бийик элде илими кошо өнүгөт, бири-бири толуктап турат. Мунун эң мулуу үлгүсү билесиң, Европада кайра жаралуу доору же болбосо 19-жылдын акырында Мейджи доорунда Япония, азыркы гүлдөп аткан Түштүк Корея, Сингапур, Малайзия, Таиланд, же болбосо Скандинав өлкөлөрү. Ушундай да илимге артык берип,
Ең өнүккөн өлкөлөр мына Швеция, Финляндия, Израилде 4% улуттук 4% илимге жумуш алат. Бизде Россияда 1,5%, бизде 0,8%. А мыйзам боюнча мурда 3%га чейин болуш керек болчу. Бир дагы эмес, 0,8 эмес, 0,8. Айттым го, бул эми уят. 8. Уят. Буну башка элдин арасында айтканда азыр бизге караганда коңшу турган Тажикстанда, Өзбекстанда абдан мыкты. Мына Өзбекстан жаңы президенти келип, мурда Каримов аксакалда жанагындай кылып коммунисттарды университетке косуп берди. Баарын кайра берди академияга. Өзү барып чогултуп, илимге өзгөчө көңүл буруп, айлыктарын көбөйтүп, академиктардын статусун жогорулатып, МИТке тапшырып, баана дипломаттык паспорт берди. И бар академия келип, такай кызыгып ишине көңүл тутасаң милдеттен деп койду. Ал Өзбекстандын жалпы потенциалын көтөргөн бир белгиси да. Ооба. Ал эми маданият жагын улантып кетейин. Жана илимге кандай мамиле болсо, жалпы маданияткы ошондой болуп, мына азыр айыл жерлеринде клубтар иштебейт, көптөн бери, туурабы? Бузулган кирпичтерге тарап кеткен кирпич болуп. Китепканалар жок. Музейлер кароосуз калып келдилер. Эми аз аракет болуп атат. Чын бул жагынан спорт сыяктуу эле айталык. Клубтар сыяктуу, стадиондор сыяктуу. Бул кептеп жанагындай күн көргөнгө гана каражат табылып атат да. Мына театрларыбыз эми гана кичине аракет болот. Дагы ремонт оңдоп түзөтүү иштеринен. Бирок баары эски деңгээлде. Айлыктары жанагындай окумуштардыкынан өтө төмөн. Мен бар тилегибиз ушу өтө көп саясатташы улам шайлоо өткөрбөй, ушу көп ичип жегендерди тыйып, аны экономикабызды оңдосок. Мен такай тилегеним ошол. Муну жазып да жүрөм, айтып да жүрөм. Ушул саясатташууну кыскартып, токтотуп, бүт жандырып, экономиканы, маданиятты, илимди, билим берүүнү көтөрсөк деген тилектес. Саясаттагы жөнү саясат өзү эмес, бийлик жана бийлик аркылуу бизнес кылуу болуп кетпедиби? Эми эгер ал жагын өтсөк, албетте өтүп кете берелик, себеби баардыгы өзүрө байланыштуу да. Элиң кандай болсо, бийлик ошондой болот дейт француздардын сөзүнөн жара карата айтканда, башчың кандай болсо, элиң да ошондой болот. Тилекке каршы мына 27 жыл арасында мен да жүрдүм. Мен албетте мен дагы жоопкерчилигим бар. Мен мисалы эч убакта танбайм. Жакшылыкка да жамандыкка да кошо жооп бериш керек. Туурабы? Кандай дейсиң мен? Туура. Анан биякта элем деп өзүм алып качкан жарабайт. Колдон келишинче ошону оңдошко умтулуш керек. Айталы мына Акаевдин да күнөөсү болду, анан Бакиевдин да күнөөсү болду. Отунбаев азыраак иштеп калды, 1,5 жыл, 6 жыл отуруп кетти. Менин досум убагында Москвада, ал да сен сыяктуу эле Москвада таанышып, ошондон бери дос болуп жүргөнбүз да. Ал да иштеп кетти. Ушул саясатташуу көп болуп кетти да, улам эле референдум, улам эле шайлоо. Конституцияны өзгөртүү. Анан кийин жыл сайын өкмөттү өзгөртүү. Мына Акаевде ошондой болчу, Бакиевде ошондой болчу, мына Атамбаевдин убагында 6 жылда 6 өкмөт алмашты. Кичине туруктуулук болбосо кайсы иш болсун. Бар эле убактылуу отурам дейт да, анан кийин абийири жоктор, бети каралар ушундай ажы айтайын, эптеп жеп калайын, ушу колдонуп калайын, мүмкүнчүлүк деп жеп ичкен киришет да. Бул жагынан аракет кылышты мына. Кече эле Сооронбай Шарипович өткөрдү коопсуздук кеңешин. Коррупцияга каршы деп. Мына мен эске салып коеюн. Акаев келгенде да ушундай деп, мына 2-3 жолу жарлык чыгарып, стратегия түзүп коррупцияга каршы деп. Коррупция, жемкорлук 7-катка жетип, кыйкырып, өзү акырында өзү үй бүлөсү менен аралашып кетти. Бакиев да өзү келгенде сөзү убада берди, мен коррупцияны демонтаж кылабыз, жок кылабыз, ыдыратабыз деп. Стратегия деп 2 жолу указ чыгарды. Комплексный стратегия деген болчу. Атайын жана Садыр Жапаровду башчы кылып да кызмат түздү. Ооба. Эмне болду? Өзү андан беш Акаевден беш бетер баары жагы
майкандап таркалып анда качып жоголду. Жана мен айткандай Отунбаева азыр иштеп калды. Алмаз Шаршенович дагы мына ошентип келди туурабы? Катуу баштады, чын эле жакшы иштеп баштады. Анан мен муну экинчи мурда айткам, мына жазганмын. Ой, баягы сөздөр карасен күрөш деген унутулуп калды. Басаңдап калды. Болсо да ал күрөш тандалма менен өзү анан кийин саясий өңүткө кетип атат. Ошондон алыс болсок жакшы болду дегендей. Ал эң жеткен чегине жетип мына эң бир таасирдүү чоң саясатчылар азыр камакта отурат. Ар кандай шылтоо менен. Мен ачык эле айтам ушул жерде. Жалпысынан мен айта Алмаз өз мээнети менен өстү. Атасыз, апасы да картан эле алда кайтыш болуп, бизнеске өзү эмгеги менен кирип, байды өзүнүн эмгеги менен. Бирок ал менчик текшерүүгө катышып, чоң заводдорду алып, мындай айтып коюш керек. Бирөөгө чын пара берген жок, пара алган жок. Мен ошондой деп ойлойм. Өзүм мурда аралашып жүргөндөн бирок кийинкисине мен чогуу жүргөн жокмун, аны айта албаймын. Бирок да тарыхта жана президенттин дагы тынчтык жолун өткөрө бергенин дагы колдойм. Бирок ал акыркы мезгилде кетеринде 3 чоң жаңылыштык кетирди. Биринчиден, мына өзүң журналистсиң, туурабы? Кээде өзүңүз деп коюп атам, сен жашыңыз, бирок этикет ага теңдиш болгондо сен көтүп кетсең, мен кечирим сурайм сизден, ооба. Мына ушул басма сөзгө мамилеси терс болду. Мына журналисттерди өзү баш болуп, олчойгон айып пулларды салды. Мына сен дагы азыр кандай балда улуктасың, туурабы? Ооба. Жаш журналисттер алды качып кетти дагы. 1,5 миллиондо мына 5-10 силердики жалпысы келип, тиги Чолпон жакка өкмөтү 27 миллион болуп калды. 30 болуп калган түгүл. Чолпон жакка кошулгондо 30, анысы жок 27. Дүйнөнүн эч бир мамлекетинде мындай олчойгон айып пул салынбайт. Өтө эле ачуусу келген мына Лужковду канча жолу кордошту эле, ал билесиң, соттошуп, ал моральный 1 рубль деп. Түшүнгөн эле мына убагында Франклин Рузвельт кандай Херстин газеттин канцлери барды кандай тебелеген аны. Никсон жана Уотерге иш болгондо ушу басма сөз улам чукуп атып, эрте отставка кетирди. Мына Трамп бечара президент болгонго чейин болгондон кийин да кандай гана күн көрсөтүп атат журналисттер, эркин басма сөз. Эч кимди сотко берген жок ал өзү. Бербейт, чыдайт да. Чыдайт. Колдон келип жооп берет. Анткени басма сөздүн табияты ошондой да. Арча эркин басма сөз. Мисалы, мен деле канча жолу сындашат, муну өзүңдү бана сындагансың, мен көтөрүп коюшум керек. Сабырдуу болуш керек. Себеби бул демократия ансыз болбойт. Ар кандай пикир болуш керек. Айрыкча бийликти сындап туруш керек. Басма сөздүн милдети ошол да. Ооба. Саясатка, бийликке келген киши ошого даяр болуп, ошону көтөрөм деп келиш керек да. Барына чыдайм деп. Биздики убактыңар өтүп кетти дейт, биз өзүнчө балким ушул теманы кандай дейсиз? Жалпыласаң кийин неме алып берсең болот да. Жок, азыр биз эметели, анткени убакыт кичине башка. Ушул темага биз өзүнчө бир жолугуп, дагы бир жолу эметип көрөлү. Каршы болбосоңор. Өмүр өчүндө айтып коеюн деп жерде. Азыр жазып калбайсың. Мына экинчиси, ошо көз карачы келип, дал келбей калган көп саясатчылар азыр камакта отурат. Азыр жалпысы 30-га жакын болуп калды, көбүнчө саясий өңүттө. Ооба. Мен түшүнөм, эгерде чыныгы кылмыш үчүн, коррупцион кармалса. Бирок айталык Текебаевдин иши далилдүү болгон жок да. Эч кандай. Каратар Шумпайдын бир орустун сөзүнө ишенип, орус бизнесмендин, мен улусун айткан жокмун, Шумпайлыгын. Ал эми Отунбаев баш болгон мына мурдагы президент аты жөнү элге таанымал, анын ичинде мына мен да бармын. 20га жакыныбыз барып көбөттүк кой, ал кабинетте мына мен отургам. Жанагы көрсөткөн кабинетинде. Текебаев баш кабинетте отурган. Мен төрө болуп жүргөн кабинет көрсөтүп атпайбы? Баягы ушул жерге келип ушул жерден бергем деп атат, э? Мен ошо сотодо айтпадым, ой, Кудайды карасаңар болот. Ал кабинет эмес. Текебаевди кийин көргөмүн, ал баш кабинетте отурган. Ошо биз отурган кабинеттин артында ага атайын кабинет, кичине кабинет жасап беришкен болчу. Ошону сотто айттылар. Мен айттым, мен көп атар айтпадым, башкалар да айтты. Ал да эске алган жок да. Жана Шумпайдын сөзү менен камап койду. Мен ушуга дагы терең өкүнөм. Мына 60га чыккан турат быйыл.
Текебаев. Камакка отурганда мына 26 февралда 1 жыл болот. Мен абдан өкүнөм. Şu keçere жолдош болуп жүргөн, убактылуу өкмөттө чогуу иштешкен, дос болуп жүргөнгө ушул бийлик үчүн, саясат үчүн эми ошо түрмөгө аны отургузуп коюшту. Мен ушу натура көрөм. Üçüncü nerse? Üçüncü nerse Belki janagı sayısi emeleri. Talgarbekov, басма сөздү Карбековдор эмес, яна Текебаев ушул. Убактыңар бүтүп калды деп бизге айтып атышат, 30 мүнөттөн ашып кетти. Бул саясий теманы биз өзүнчө дагы бир талкуу кылалы. Каршы болбосоңуз, анда ушу маданият темаларына, илим темаларына жооп бергениңиз үчүн рахмат. Бизде конокто Абдыган Эркибаев болду, мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон академик, президент болгон академиянын спикер болгон депутат болгон маданият жана илимий маселе жөнүндө сөз кылдык. Рахмат сизге. Саламат калыңыздар.